байланыштуу маалыматтарды кайра толтуруп отурбастан. Элестетиңиз, катуу жер титирөө, ураган имараттар, урандылардын астында калган адамдар. Мындай учурда ар бир секунд өмүр кетеди. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген куткаруучулар биргелешип иштей алышы үчүн Инсарак издөө жана куткаруу боюнча эл аралык консультативдик топ түзүлгөн. Алар бирдиктүү команда катары бирдиктүү стандарттар боюнча иш алып барышат. Her çıkarttığımız canlı veya ölü için yeni bir form dolduracağız. Ар бир таап алган адам үчүн жаңы бир форма толтурабыз. Инсарак 90-дон ашык өлкөнү бириктирген Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык консультативдик тобу. Бул жерде куткаруучулар бирдиктүү стандарттар боюнча окуудан өтүшөт жана апат учурунда адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн эл аралык операцияларга катышат. Бүгүн Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Инсаракка кирүүгө жигердүү кадам таштап, кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча өз мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодо. Куткаруу үчүн ар бир мүнөт маанилүү, анткени кырсык болгон учурда эң биринчи мүнөттөрдө болушунча көп тирүү адамдарды сактап калууга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондуктан бул эл аралык уюмдун стандартында кырсык болгондон кийин чет өлкөгө 36 сааттын ичинде болгон шаймандарыбыз, тамак-аш, сууларыбыз менен баштапкы кырсык болгон учурларда жетишип барып, болушунча бул тирүү адамдардын көп санын сактап калууга жардам берет. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары урандылардын астында калган адамдарды иттердин жардамы менен жана атайын камералар, акустикалык түзүлүштөр аркылуу табууга машыгышат. Сыноодон соң Инсарак эл аралык комиссиясы отрядка орто же оор категорияны ыйгарат. Инсарак сүрежине биз Инсаракка 2008-жылы кошулуп, ошондон бери иштеп келе жатабыз. Өзүбүздүн Түркиядагы издөө жана куткаруу тобунун аттестациясын 2018-жылы 4 топту Инсаракка кошконбуз. Андан соң менторлук ишин баштадык. Азербайжан өлкөсүнө менторлук кылганбыз. Алар өткөн жылы ийгиликтүү аттестациядан өтүп, Инсаракка кошулду. Азыркы учурда экинчи топ Кыргызстан болуп эсептелинет. Инсарак бул жөн гана куткаруу эмес. Бул дагы эл аралык маалымат алмашуу тармагы. Инсарак апат учурунда куткаруучулар бир жерге топтолуп калбастан, ар кайсы аймактарга бөлүштүрүлүшү үчүн ишти уюштурууга жардам берет. Бир тууган өлкөбүз Кыргызстан Инсаракка кошулуу үчүн расмий түрдө арызын 2024-жылы декабрь айында берген. Андан соң дароо кыргыз топтору менен чогуу даярдыктарды баштадык. Инсаракка кирүү боюнча аттестация күнү 2027-жылдын март айына белгиленген. Ошого чейин биз жигердүү даярдыктарды көрүп, колдон келишинче билимдерди берип жатабыз. Инсарак бул дүйнөлүк өз ара жардамдашуу механизми. Кайсы бир өлкө кырсыкка кабылганда ондогон мамлекеттин куткаруучулары бир командага биригишет. Дал ушул нерсе ар бир мүнөт эсептелген жерде канчалаган өмүрлөрдү сактап калууга жардам берет.